Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaların arasına çıkıp berekeli Ramazan ayı sizlerge geldi. Bu ayda dualar kabul bolat, günöler geçirilet. Bu ayda Allah Taala'nın mehrimi kaptagan ay. Bu ay Allah Taala'nın mehrimi tөгülgөн ay. Bu ayda kılgan sizlerden жақшы işleriңер менен Кудай Таала периштелерге мактанат деп айтты. Hadisinin ulandısında Fa'arullaha sizler özüңөрдү жақшылык иште жарышканыңарды Кудай Таалага көрсөткүлө. Бул айда Кудай Тааланын мээри менен кургалган адам ошол адам эң бактысыз адам деди. Алла Таала бизге дагы бир жакшылыгын тартуулап, дагы бир чоң неаматын тартуулап, Рамазан айы кирип келе жатат. Ошол Рамазан айында келиңиздер, баарыбыз убактыбызды текке кетирбестен дуа менен, жакшылык иштери менен, кайрымдуулук менен, китеп окуу менен, Куран окуу менен, жакшылык иштер менен Кудай Таалага биз өзүбүздү көрсөтөлүк. Ошол айда Кудай Тааланын мээримине, ырайымына жетелик демекчибиз. Барыңыздар, бактылуу болуңуздар.